Ош шаардык муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасына караштуу жалпы 96 от казан болсо, анын 20 от казаны электр энергиясы менен, 76 от казан көмүр менен иштейт. Өлкө башчысынын административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыгына алайык. Учурда Ош шаардык муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасына мектептердин, бала бакчалардын 19га жакын от казаны кошулат. Мекеменин жетекчиси Нусуп Жолдошбаев бул от казандарды толугу менен иштетүүгө даяр экендиктерин билдирет. Бүгүнкү күндө Ош шаардык жылуулук камсыздоо ишканасында 96 от казан бар. Анын ичинде 20 от казаны бул электр от казанасы, 76 от казаны бул көмүр от казанында. Жана Ош шаарында өзүңүздөр билесиздер, АТРдин негизинде аймактар кошулуп атат. Аймактардын негизинде бизге мектеп, садиктер болжолдоп 19 дагы от казан кошулат деген сөз бар. Өткүсө биз аларды иштеткенге даярбыз. Бүгүнкү күндө жылуулук камсыздоо ишканасына караштуу 15 миңге чукул абонент бар. Кыш мезгилиндеги ар түрдүү авариялык мүчүлүштүктөрдүн алдын алуу жана тургундардын үзгүлтүксүз жылуулук менен камсыздоо үчүн учурда кышкы мезгилге даярдануу процесси кызуу жүрүп жаткан убагы. Алсак оңдоону талап кылган от казандар оңдолуп, керектен чыккандары алмаштырылат. Ошондой эле түтүктөрдү, насосторду ремонттоо иштери да жүргүзүлөт. Кыштын гамын жаздан көрүп айтып коет. Биз жылытуу сезон бүтүшү менен баштайбыз. Бизге кышка даярдоо бизге дагы орчундуураак. Азыркы учурда бизде 10 участка бар, тилке башчылар деп коет. Ар бир тилкеде бир 9дан 10дон от казандар бар. Бардыгында ирети менен бизге планга көрсөтүлгөн боюнча иштер алып барууда. Жылуулук камсыздоо ишканасында оңдоо, түзөө иштери сентябрдын аягына чейин толугу менен бүткөрүлөт. Жетекчилик тараптан кызматкерлерге толук кандуу иштөөгө бардык шарттар түзүлүп берилген. Азыркы учурда мына көмөкчү эскисин алып, ордуна жаңы насос коюп жатабыз. Кышка даярдык. Азыр коюла турган жерден өз менен даярдап атабыз. Кышка даяр. Кышта кайсы нерсе эмне проблема болгон болсо, ошону алдын алып, кышка даярдык ошолорду алмаштырабыз. Мисалы алмаштырган нерселер болсо, алмаштырып. Көбүнчө азыр бизде починник, ошол нерселер болот. Задвижка ошол нерселер болот. Ушул турган от казандагы кайсыл тетиктерди, кайсыл трубаларын, башка нерселерди алмаштыра турган болсок, иш-чара түзүлүп, ошол иш-чаранын негизинде жүргүзүлөт. Себеби бул кыш иштеп турган неменин бардыгы белгилүү болот, кайсыл жерин алмаштырыш керек кийинки сезонго дегендей. Ошондойлордун баарын иш-чаранын негизинде бардыгы жүргүзүлөт. Бардык материалдарыбыз бар. Биз сураган, жазып барган нерселердин бардыгын толуктап берип атышат. Ош шаардык муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасында кардарларга кызмат көрсөтүүдө 50-ге 50% аттуу проект иштеп келет. Бул долбоордун алкагында жылуулук камсыздоо ишканасы үйдүн жер төлөөсүнө чейин гана жылуулукту алып барып берүүгө милдеттендирилген. Андан кийинки турак жайдын ичинде түтүктөрдү оңдоп, жууп, тазалоо иштери тургундар өздөрү жасашы керек. Бүгүн биздин кызматыбызда жер төлөөсүндөгү капиталдык ремонт кошо ВДСке киргендер, орусчасы ВДС, киргендерге 50% негизинде биз бекер жумуш алып баратабыз. ВДСке кирбегендер ал ВДСке киришке, андан кийин биз бекер кызмат көрсөткөнгө даярбыз. Кирбегендер бүгүнкү күндө да ошо 100дөн ашуун үй бар. Биз жалпысынан 314 көп кат үйлөр тейлейбиз. 200дөй бизге кирген ВДСке. Кирбегендер дагы маалыматтарды жеткизебиз. Буюрса, мен ойлойм, Ош шаарынын тургундары туура кабыл менен иш алып барат. Анан жайында жылуулук бербейсиңер экен, жайында эмнеге 1,14 дагы төлөйм деген сөздөр бар. Туура бизге ал жактан тарифти бекиткенде ар бир айга бөлгөн 1,14. Алар биз көбөйтүп туруп, мисалы 3 сомго же 4 сомго айлантырып сезонго да берсек болмок. Ал туура эмес жүрүп калгандыктан ал жак бизге бекитпеди андай. Анан ал жакка пене кетпейт. 1,14 мисалы айына 50 сомдон 100 сомго чейин барат, үйдүн аянтчасына карап. Ага эч кандай туум кошулбайт. Өз наркы менен ошол сезон башталган төлөсө болот, алдына да төлөп койсо болот. Ар жылы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен Ош шаардык муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасынын кызматкерлери аймактарды кыдырып, калк менен жолугушат. Ага ылайык былтыркы жылы калктан жылуулук боюнча арыз даттануулар болгон эмес. 22 көп кабаттуу үйдү, анын ичинде 17 жер үйдү жылуулук менен камсыздайт. Жалпысынан бизде 850дөн ашуун абонентибиз бар учурда. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй кышкы күзгө жылуулук берүү мезгилине даярдыктар жүрүп жатат. Өз убагында быйыл жылдагыдан даже эртерээк десек да болот. Учурда биздин ишкана керектүү жабдуулар менен, керектүү от казанга, суу айландыруучу насосторго керектүү жабдуулар менен өз убагында камсыз кылууда. Биз ошол графиктен артта калбай эле бизде эртерээк баштадык. Кышта болгон көйгөй жаралган жагдайларды азыр
өз убагында жоюуга, кышта маселе көйгөй жаралбаш үчүн ошол иштерди жүргүзүп жатабыз. Учурда биздин бригадада 5 адам эмгектенет, 2 ширетүүчүбүз бар, 1 электригибиз, 3 слесарыбыз. Жалпысынан менен кошулуп 6-быз. Бұл жерде электрический отказан, Шакиров электрический деп айтылат. 4 көп кабаттуу үйгө жылуулук беребиз. Андан сырткары жер үйлөр бар, 1 садик бар. Жалпысынан мени кошкондо 8 адам иштейбиз бул жерде. Азыркы күндө биз насосторду ревизия кылып иштеп атабыз. Котелду ачтык, кышка даярдык көрүп атабыз. Керектөөчүлөр Ош шаардык муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасы жакшы иштеп жатышат деп билдирет. Айтымдарында былтыркы жылы кышкы мезгилде эч кандай көйгөй жок. Жылытуу толук кандуу берилип, жылытуу системалары жакшы иштеген.